Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Нарынга болгон жумушчу сапарынын алкагында Жумгалдын Кызыл Жылдыз айылындагы Калык Акиев атындагы орто мектептин жаңы имаратынын ачылышына катышты. Көптөн күткөн билим берүү мекемесинин салтанаттуу аземинде ал сөз сүйлөп, мамлекеттин каржылоосу менен өлкөдө 100гө жакын социалдык объект салынып жатканын жана бардык шарты бар мектептерден билимдүү балдар тарбияланып чыгышын каалады. Мектеп жактыбы? Андан соң төрөгө баштаган депутаттар Чаек айылындагы Медин Алыбаев атындагы орто мектептин абалы менен таанышты. Азыркы тапта мектепте 380ден ашуун окуучу билим алат. 52 жыл кызмат кылган имарат оңдоп түзөөгө муктаж. Мындан соң төрага Байзак айылындагы бала бакчанын имаратынын пайдубалына капсула салды. 120 орунга ылайыкталган бала бакчанын курулушуна мамлекет тарабынан 94 миллион сомдон ашуун каражат каралган. Азыр элибиздин саны Кудайдын кулагы сүйүнсүн 7 миллион 100 миңден ашты кыргыздын саны. Ошон үчүн элдин саны өскөн сайын мектепке болгон муктаждык, бала бакчага болгон муктаждык, ооруканага болгон муктаждык күндөн күнгө өсүп атат. Ошон үчүн ушундай жаңы бала бакчаларды курууга биз муктажбыз. Ошон үчүн ушундай бала бакчаларды мына 120 орунду аябай чоң бала бакча заманбап 98 миллион сомго өзүбүздүн каражатыбыздан ушундай мектептерди, ооруканаларды куруп атабыз. Ошондой эле эл өкүлдөрү Кочкор районуна караштуу Ортог айылындагы Абдыразак Жалпетеков атындагы орто мектептин абалын да көрүп чыкты. 360 орунга ылайыкталган имарат 1991 жылы пайдаланууга берилген. Азыркы тапта 275 окуучу билим алат. Окуу имаратындагы негизги көйгөй жылытуу системасынын начардыгы. Анткени мындан 18 жыл мурда орнотулган электроконвекторлор эскирип, жарымы жараксыз абалга келген. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары.